Бул Кең Арал айылынын четки көчөлөрүнүн бири. Айыл элине таза суу жеткирүү максатында суу түтүктөрүнүн акыркылары орнотулуп жатат. Буга чейин 34 километр аралыктан таза суу тартылып келип, Кең Арал айылындагы 600 түтүн үйгө толук таза суу киргизилди. Кең Арал айылында бүгүнгү чейин таза суу жок болчу, кирген эмес. Эми буйрузда мына өзүңүздөр көргөндөй Арис тарабынан 1.805.000 доллар менен буйрузда таза суу проекти келип, аяктоо иштери жүрүп атат. Буйрузда ноябрь айында ишке берилет. Буга чейин биз жердин алдынан кудук аркылуу эле алып жүргөнбүз. Ар бир үйдө эле бышма кудуктар бар. Ошо менен эл суу ичип жүргөн. Эми буйрузда таза суу келип калса, эми таза суу ичип калабыз деген ойдобуз. Айылга таза суу жеткирүү ишин жоопкерчилиги чектелген Победа курулуш компаниясы алган. Бүгүнкү күндө тиешелүү техникалар менен айылдын баш аягына суу түтүктөрүн орнотуп дээрлик аяктап калды. Кең Арал айылына 24-жылы январда кол коюлган проектиге ошодон бери иштеп атабыз. 12 айда бүтүп берип атабыз буюрса. 33 километр общий протяженность. 2 резервуар, 2 глубинный насос кастык. Азыркы учурда 500 метрдей аралык калды буюрса. Ноябрдын этегине чейин элге толук суу бергенге аракет кылып атабыз. Эгерин таза суу болбогон айыл тургундары бул ишке ыраазы. Үй алдынан кудуктан суу ичип келген тургундар эми ар бир үйдө таза суу бар деп кубанышууда. Буга чейин таза суу кирген жок болчу. Эми заманбап бул заманга талабына жараша Оны бышма кудуктар менен пайдаланып атышык. Эми таза суу кирип атат, буйруз жакшы эле. Ыраазымын ушу эл өкмөткө ушинтип таза суу киргизип атат. Адам башка көп нерселер болуп атат. Курулуштар болуп атат, стадион, немедер, мектептер жакшы, рахмат. Белгилей кетсек, бул долбоор Арис тарабынан ишке ашырылууда. Норзбек Шабдонбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Бак Аят району.